Кандайсыңар алмастар, лоло, пепе, карагай, жетим. Ошо күрөшкө барсам мен деле азыр Олимпиадада жүрмөк. Олимпиадада жүрмөк. Мен кашкырын ойлогону кой, артысын ойлогону той деп. Мен турмушту бул согушка салыштырам. Бизде эми Таласта көбүнчө күрөшкө басым жасайт да, мен кыргыз күрөшкө барчумун. Мерген байкени бир байкап элем, биз катык жүрчүбүз да. Анда гражданский брак деп коебу. Ошондой 13 жыл бирөө менен турмуш курдум. Эмне үчүн кийин турмушка чыккан жоксуз? Алам дегендер бизде Таласта мый деп коет. Дагы кулагымды сындырайын деп аз калгам. Эле турмушка чыгып тургай эле түшүп кетем деп. Ошол бий мени кызга айлантты да. Оштун баары эле жаман. Кылычтай курч болсун деп атымды Кылычбек коюп койду. Анан турмушка мен аябай эле эрте чыктым. Анан баары эле айтып жүрдү, эмне эрте чыктың деп. Товар хороший сразу забрали. Игрушки для взрослых деп койчу. Эртең кудаларым эмне дейт, элдер эмне дейт. Салам достор, бардыңыздарга бул Соло медиа порталы Жылдыз сайым рубрикасы бүгүн да өзгөчө сондай менен маектеш алдында турабыз. Азыркы тапта буга чейин силерге күлкү тартуулап келсе, чыгармалар тартуулап келсе, бүгүнкү күндө биздин жана сиздин ден соолугуңузга дагы көбүрөөк басым жасап, ушул тармакта өзүн сынап жаткан Назира Жетиген эжекебиздин офисине конокко келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим күлкү ден соолуктун мүлкү деп бекер айтылбаса керек. Албетте менин ата-энемдин кыялы, мен атам жак көбүнчө медиктер болчу. Болчу дейм. Азыр деле бир 10дон ашык медиктер бар. Анан мени дагы атам ошо чоң апам бардыгы ак халатчан айымды көргүсү келишкен. Бирок мен кичинекей менен эле күлкү садикте жүргөндө клоун болом деп, андан кийин актриса болом деп ушинтип өзүмдүн кыялым орундалды. Бирок меники бүтпөй калган медициналык образование бар болчу. Анан азыр ошо Кудайга шүгүр бир жагынан күлкү дагы адамдардын ден соолугуна пайда алып келсе, бияктан дагы экинчи менин кесибим азыр окуп атам, век живи век учись деп коет, чыгыш медицинасында азыр ошол жакта окуп кызмат кылып, кандай десем, экинчи киреше, бир эле тойду күтүп, эме кашкырын ойлогону кой, артысын ойлогону той деп элдерде качандык албетте той эле болуп турсун. Анан бирок биздики деле сезон жумушу, анан өзүмдүн ошо мүмкүн ушу медицина жактан дагы өзүмө пайда. Биринчи бияка мен бул компанияга жана ошондой эле бул медицинаны, чыгыш медицинаны окуган себебим мен өзүмдүн ден соолугума байланыштуу келип калып, анан жакшы жыйынтык алгандан кийин өзүм да окуп баштадым. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Негизи эле кичинекей кезиңизде бир аябай тың болгон, күлкү тартуулап келгем деп калдыңыз. Бирок эмне себептен дал ушул медицина тармагына окуй алган эмессиз же каражат жагынан маселе болгонбу, же жан дүйнө каалабай койгонбу? Жан дүйнө каалабай койгон. Анткени мен жан дүйнөм ушу артист болом деп эле аябай ушу артисттикке айтып атпайм, өзүм оюмдагы үйдөн деле оюман чыгарып эле мамамдын эме деп коет го, униформа деп жумушка кийген. Мамам хлебзаводдо иштечи, анан мындай ак шым менен үстүндө мындай бош. Анан мамам деле менден чоң толук да. Ошолорду папам туулган күнү, мамам туулган күнү үйдө майрам болобу. Ичиме жастык, жамбашыма жастык тыгып алып эле ушинтип күлдүрүп эле. Анан жана детский эмелер, грушалар болот го. Клизма жасаган, ошолорду кесип алып мурдума тагып ушинтип эле клоун болом деп эле ошо эме кылчумун. Анан бирок мени сегизинчика, бизде мурда 8 болчу да, анан кийин 9 болуп калды. Ошодон кийин медучилищеге кыйнап эле тапшырткан. Мен атайын туура эмес жазып, туура эмес эме кылып, сабактан качып ушинтип окубайм деп такыр көңүлүм жок болчу.
Негизи эле айтып калдыңызбы? Ар кандай нерселерди жасап күлдүрөчүм депчи. Ошондой эле сизди эстегенде эле биз баягы О тилден деген сонун бир тамаша бар го, ошону эстейбиз. Мерген Турган менен болгон дал ушул тамаша чындыгында биздин кичинекей кезибизде аябай арабызда популярдуу болуп кеткен. Дыңгы жеңе. Мерген Турган, дыңгы жеңе. Мерген Турган байке менен мамилеңиз барбы азыр деле? Бар, бирок ал Европага кетип калды да, анан эми Instagram аркылуу, WhatsApp аркылуу эле мынтип саламдашып, учурашып турабыз. Мерген байке экөөбүз мен кичинекей кезимден баштап эле ошондо Мерген байке деле жаш экен да, бир 18 жашпы, 19 жашпы, 20 жашпы эсимде жок. Анда мен кичинекей кыз болчумун мектепте окуганда, ошодон бери тааныйм. Эжем экөө аябай жакшы, экөө чогуу иштешкен, Тазим деген биздин үйдө анда Азиз кичинекей эжем баласы. Азиля кичинекей бичи ошолорду көтөрүп эле анан чачын бияка түйөп эле эмелердин, жеңелердин жана айылда шустр жеңелер бар го, ошо дыңкы жеңе сыяктуу эле ошондой образда, ошондой эле мен Мерген байкени бир байкап эле биз каттыра берчүбүз да. Ай, турбайсыңарбы, байкеңерди атаңардан таяк жейм, ана барыңар түшкө чейин уктайсыңар, ана уйду саадым, камырды жуурудум, барыңар жатасыңар деп алады эле бизди күлдүрүп, тамашалап, ушинтип гастролдон тургузуп, ушундай кандай мындай коллега катары эмес, жакын бир тууган катары чогуу эле чоңойдук десек жаңылышпайт болушум керек. Жашы, өзүңүз байкагандай эле баягы мурдагы сатираларды ойноп, мисалы үчүн интермедиаларды көп көрчүбүз. Бирок ошонун ордуна тамашоо деген нерсе басып кеттиби же дагы деле болсо эки башкабы? Экөө эки башка, форматтары эки башка да. Мисалы, тамашоодо кыска, анан жана ошондой эле эме жана бизде кыргызда жакшы сөз бар го, 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы деп коет. Ошондо формат алмаша берет турбайбы? Анан кийин тамашоонун өзүнүн көрүүчүлөрү бар, биздин өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз бар. Азыр мынакей Рахман байкенин окуучулары, Бештапан, Бешиликтер деле ушу биз ойногон сатиралар көбүнчө узунураак, бир аз 10-15 мүнөт, тамашоонуку 5 мүнөткө жетпейт болуш керек да. Анан азыркы жаштардын тамашасы, анан көбүнчө чыгыш жакты турап, же болбосо ошолордон которуп, ошондой тамаша да, формат. Биздики болсо илгерки эле биздин ата-бабалардан келаткан Асанкул Шаршенов, Койручу аталар ушу илгерки биздин бул дагы бир маданияттын бир кичинекей өзүнчө бир бөлүк, башкача бир бөлүк, кандай десем. Мисалы эми бизде комузчулар, оз комузчу, манасчы деген сыяктуу эле кудулдар дагы илгертен келе жаткан бир өнөр да өзүнчө. Ошол чөйрөдөн өзүңүздү чындыгы Назираны таап алдыңызбы? Негизи мен кудул болом деп деле такыр ойлогон эмесмин да. Айтып атпаймынбы, эмеде садикке барып жүргөндө клоун болом дечим, потому что садиктеги, циркка барабыз да биз, ошо циркта көрүп алып клоундорго эл күлүп, эл жыргап атса, мен да ушундай болгум келет деп кыялданчумун. Анан мектептен актриса болом деп, анан кийин уже чоңоюп, эс тартып калганда эжем менен ырчы болом дедим. Анан эжем айтчу, койчу, ырдаган билбейсиң. Анан бирок сахнага чыгып, мындай элдин астына чыгыш мен үчүн бир рахат алып, элдер кол чабып, ошол жерде бир сахнанын өзүнүн бир сыйкыры бар да. Анан бирок кайсы тармак менен кетеримди билбей эле ушул ырдайын, бийлейин. Биринчи мен негизи 15 жаштан раматылык биздин кыйын балет мастер Такен Шаршевич. Мен ошо Такен Шаршевичте да бийлеп калгам. Ага чейин мен бизден Таласта көбүнчө күрөшкө басым жасайт да, мен кыргыз күрөшкө барчумун. Дагы бир секрет. Ошо күрөшкө барсам мен деле азыр Олимпиадада жүрмөк. Анан бир 7 ай, 8 айдай классташ балдарым менен барып жүрдүм. Эми Канат Бегалиевдин тренери, менин тренерим Орос агай. Анан ошол маалда биз бияка көчүп келдик, 89-жылы Фрунзе болчу. Анда Фрунзеге көчүп келгенде мен күрөштү таштадым да, бияка келип. Бирок мен күрөшүп жүргөндө жана матта, чтоб моюн кайрылып калбасын деп жонойтуп, мындай го моюндарчы. Матта мынтип айланасың да, моюндар жонойтконго тренировкада. Анан мен өзүмдү эми кичинекейимден эле эркек сезип, анан еще күрөшкө барып, анан ошол маалда инкуб деген өлө популярдуу болчу да, спорт школдогулар.
балдарынан бүт студенттер, башка шаардык, башка окуу жайдын балдары коркчу да. Мен ошо балдарга кошулуп алып, мен дагы мынтип байкемдин эмелерин дагы кулагымды сындырайын деп аскалгам. Жаштык менен сындырып атсам. Анан китеп менен сындыргандары бар болчу. Жалаң ошо инкубтагы биздин эме деп койчубуз, 8 Алмаз деген досум бар болчу. Бирок барлыгын өздөрүнүн кайыматтары деп коелу. Ошондо эсли көрүп атсаңар, кандайсыңар Алмаздар? Лоло, Пепе, Карагай, Жетим. Ошондо менин атым Мадина болчу да. Секрет айтып салдым да коеюн. Инкубская Мадина деп мен ушундай, биз ошо балдар болуп, ошондо кожаный курткалар мода, чач кыска, мындай толугураак дагы мындай аябай качок көрүнөйүн деп байкемдин свитерлары, байкемдин кожаный курткаларын кийип алып, көчөдөчү азыр эстесем бир күлкүм келет. Ошондо анан мен артист болом дедим, мектепке окубайм десем, каяка тапшырасың деп, анан ырдайм десем, ырдаган сенин голосуң жок деп эжем анда бийге бар деп. Такен Шершевич драматург эң акыркы катарга тургузуп коет да. Көйнөк кийим келбейт, мен кичинекейинен жаман көрчүм да анан. Жана борецтин походкасы, стойкасы да мындай кыстай болуп турасың. Эркек нормально турчу деп турчу да. Первая позиция, вторая позиция да, ошентип ошол бий мени кызга айлантты да. Ошол бийлеп жүрдүм, андан кийин турмушка чыктым. Анан турмуштан кийин турмуш жолубуз жакшы. Мен эле турмушка чыгып тургай эле түшүп кеттим деп кайгаладым. Анан баары бир ошол бардык мындай өзүңдүн каалооң сага тынчтык бербейт экен да. Анан ошентип 95-жылы эмеде Сокулукта Мерим деген Дом культурада группага солистка болуп киргем. Ошол жакта бир жылдай иштедим. Анан уже эжемдин группасына Алина Жетегенова, Алина шоу группасына ошол жака кирип 11 жыл иштеп, анан кийин элге уже мен таанылып баштап, анан өзүмдүн Жетиген деген группамды ачтым. Ошондо анан эл мени колдоп кетти, ошо менен Кудайга шүгүр иштеп атам. Бир учурда ушул Бегимай эжекебиз драматург болуп кетти, жашырчы. Ошол эжекебиз айтып калды эле, мен турмушту бул согушка салыштырам депчи. Согуш керек, күчтүү болуш керек деп, сиз эмне үчүн өз турмушуңузда мындай жоокер боло алган жоксуз? Жок, мен жоокер эле болдум. Мен айтып коеюн, кичинекейимден баштап мага мушташ, согуш деген мага жаңылык эмес болчу да. Анткени мен эркек балдар менен чоңойдум. Драматург папам дос балдарын бүт жанында менден 1 жаш кичүү же ушундай тең 1-2 жашта бүт жалаң эркектер, анан мен жалгыз кыз болчумун. Анан кичинекей эркек балдар кичинекейинде коркогураак болушат го. Анан давно эле дуктарын алып койгон. Папам болсо мен эркек бала болот, менден улуу 2 кыз, 2 эркек бар да. Анан мен 5-чисимин. Мен да эркек болот деп, как раз папам командировкага кеткенде мен үйдөн төрөлүп турмун. Папамдын достору тамашалап эркек бала болдуң дегенде аты мындай кылычтай курч болсун деп атымды Кылычбек коюп койду. Анан папам 1 айдан кийин келгенде эле 1 ай мен аты жок жаткан да. Мамам болсо ошол маалда Айгүл деген ат мода болот экен. Анан Айгүл коеюн десе, менден 11 күн мурун аталаш туугандарыбыз төрөлүп, алар Айгүл коюп коюптур. Анан эми папасы өзү келип койсун деп. Анан ошо Назира деген Таласта бир гинеколог эже бар экен, ошонун атынан коюлган экен да. Анан ошентип мен мындай өзүмдү эркекче мындай үйдө деле аял жумушун кылган жокмун, ушундай эркекче чоңойдум. Анда папам акырын кулакка чыгарып койчу да. Бул балдардын баарын жеңсең, мен сага акча берип мороженое депчи. Анан папам, мен кызым намызым коргойт десе, аяктан намыз деп акчаны алып мороженое жешет. Тиги кичинекей балдар давно эле уже духун алып койгонсуң да. Анан аларды көтөрүп чыгып бергенде эле уже баары коркуп ыйлап калышат. Анан мен акча алып эле деп кыйын. Анан турмушка мен аябай эле эрте чыктым. Анан баары эле айтып, эмне эрте чыктың дейт. Товар хороший, сразу забрали. Жаш товарды сразу алып кетет экен. Канча жашыңызда? 16 жаш 10 ай. Даже 17-ге чыга элек болчу. Анан еще турмушка чыкканда да Ошко турмушка чыктым. Анан эме бардыгы эми 5 кол тең эмес. Кээ бирлер айтып атпайбы, мындай Оштун баары эле жаман депчи. Аякта да жакшы адамдар, мисалы Таласта деле жаманы бар, жакшысы бар, Нарында деле, Көлдө деле бардык жакта. Анан эми менин кыздарым атасы деле жаш, ал 21 жашта, мен 17 жаш. Анан ошондо экөөбүз
кандай үйлөнгөндөн эле 2 айдан кийин уже бой без правил башталган. Бирок апам мага айтырчы, мамам айтырчы да. Сен көчөдө балдар менен мушташып жүрүп эле турмушка чыкканда андай болот деп эркек кишиге эч качан кол кайтарбаш керек. А бирок раматылык менин папам, байкелерим мындай үйдөн мамама, жеңемдерге кол көтөргөн көргөн эмесмин да. Мындай семейный папам менен мамам урушат эле, бирок папам жини келгенде столду коңгор ичи же болсо. Ошондо биз түшүнбөйбүз да, кичикейбиз. А что мындай аял кишинин жана зордук, зомболук кылып, уруп сабаган көргөн жокпуз да. Анан ошондой болот деп түшүнсөм, мен деле түшүнбөйм да. Анан ошонун мамамдын сөзүн айтып анан барып эми эркек күчтүү да. А 1-2 жолу урганда сдача берген жокмун, анан кийин туруп бере келчи деп раз-раз. Мен деле жашмын да. Сага өзүңдү никогда сени эч ким обижать этпесе, анан бирөө кармап эле анан кийин уруп атса, жаның эме бакан басса деле бакырат дегендей. Мен деле ответ берип, анан экөөбүз мушташабыз, бирок меники обязательно бир жерим сынып кетчү. Нас берип мушташчу элечи. Ошо турмуш деген эми өйдө ылдый болот экен. Анан негизи эми өткөндө деле сиздерге интервью бергенде айтпадым беле, бир эле киши күнөөлүү болбойт депчи. Мен деле кандай десем, үйдө тамак жасаганды билбейт элем. Анан эркек кыз болуп чоңойдум. Анан эми турмушка чыккандан кийин эми ал айтып эле да, аял киши бир ступенька ылдый турат да, сен эмнеге мен бир ступенька ылдый турушум керек. Никогда уступать этпечимин да. Мен дагы өзүмдүкүн бербей, ал дагы лидер, мен дагы лидер болуп, анан 2 лидер чогуу жаша албайт да. Ошондой эмелер, мушташ уруштар болду. Бутум сынды, кабыргам сынды. Кoko инвалид болуп кетейин дедим дагы. Анан даже эми коян айтпай эле коеюнчу, ал эртең кетип алып тарып жүрбөйсүн. Ал да суу мага жаман кызык көрүнүп атат. Мохито. Мохито. Анда болсо ден соолукта болула. Аппагалы келиңиздер ушу. Ачын. Биздин эми Соло медианын башкы демөөрчүсү экен. Ичип көрөйүн. Жакшы болсо силерге айтам да кой. Болбосо жазган дейсизби? Андамды экен жакшы. Даки азыркы учурда эми жалгызсыз, негизи эле жалгыздыкты жаткан гана тешеле деп коет го. Эмне үчүн кийин турмушка чыккан жоксуз? Алам дегендер бизде таласта мый деп коет. Ана озо сүткө күйгөн айранды үйлөй ичет деп коет го. Албетте эми кыздарым атасы менен 4 эле жыл жашадым, 2 кыздуу болдум. Анан действительно эмеден анда жашыракмын, түшүнбөйм, эркектерди, бардык эркектер мага мындай жаман көрүнүп, коркуу сезим болуп, ушундай эме болуп калдым. Анан кийин бирок азыркы тил менен айтканда гражданский брак деп коебу. Ошондой 13 жыл бирөө менен турмуш курдум. Анан тилекке каршы кандай десем, болбой калды. Жок, ал эме үйлөнүп элек бала болчу, менден кичүүрөөк. Анан ортобузда бала болбогондуктан, анан мен да эгоист болбой, мен 2 кызым бар, анын баласы жок, мен өзүм төрөп бере албагандай, анын бактысын байлаганга мен акым да укугум да жок деп түшүнүп эле аны жашынакай эле кой бердим. Бири-бирибизди мындай жактырган адам таба элек окшойм да. Атак мени жактыргандар көп эле, колун сурагандар көп эле болду. Анан же болбосо өтө кичүү болуп калат, көбүнчө кичүү балдар. Анан эми аны менен мен чүк ойномок. Анан эми жок, таарынбасын, конечно, ал эми анын ой жүгүртүүсү башка, менин ой жүгүртүүм башка да. Анан уже кыздарым чоңойду, небереле болдум. Анан эми өзүм курактуу эле, эми Кудай билбейм, бияка жазганды көрөбүз да. Эже, мисалы үчүн сиздин ошол чыгармачылыкка башкатоңуз менен кирип кеткендик, андан сырткары өзүңүз тамадада болуп туруп жүрөсүз, ошол нерселер тоскоол болот чыгар. Бардык эркек кишиге кичине үйдө отуруп ысык тамагын даярдап турган болушу мүмкүн. Анан мен ошо эмнеге азыр бияка экинчи ушул медицина тармагында, чыгыш медицинаны окуп атам деп атпаймынбы? Мен деле уже 30 жылдан бери жер кыдырып, бала чакадан алыс болуп, уйкудан калып, гастроль элдер ойлойт да, оор көтөргөнүңөр эле микрофондон жашынакай боёнуп, жазанып жүрсөңөр, сахна артында ошол кыйынчылыктар көбү билбейт да.
Анан чын чарчайсың, уйкудан каласың, анан тамададан дагы 30 жылдан бери музыка менен дың болуп эле мээ да чарчап калат экен. Анан мен ойлогом ушундай жашнакай эле биякта окуп, өзүмө да керек, бирөөгө дагы жардам берип, анан может турмушка чыгып калсам, артисттикти мындай мурдагыдай усиленно иштебей, может быть, мындай чоң концерттерге эле чыгып, тамадалыктан бир аз алыстап, мындай тынчыраак мындай мен айтам да кээ бирде бирөөлөр нервке тийгенде, нервим тийбей элечи картайганда кичине өзүмө калган нервди спокойно жашайынчы, пожалуйста, бергечи мне покой депчи. Ошондой бир тынчтыкты каалап, жан дүйнөм ушундай эртең менен жашнакай жумушка барып келип, кайра үйгө келип, тамагын жасап, жашнакай вовремя уктап, вовремя туруп, ушундай бир эмени каалап жүрөм да. Тынчтыкты, жан дүйнө тынчтыкты каалап атат. Азыр мынакей жайдын ысык күнүндө дагы баягы эс албастан иштеп атасыз, андан сырткары тасмага да түшүп атам деп калдыңыз. Ошол тасма тууралуу айта кетиңиз, андан сырткары дал ушул жакта айтып калдыңыз, көбүнчөсү айымдарга аябай керектүү жер депчи. Бул кино эми бир ужас кино болот болуш керек. Элден заранее элге чыга электе кечирим сурап коеюн. Жаман жерлери бар бечи? Өтө. Эми билбейм, мен элдерде кандай көрүнөт, биздин менталитетке бир аз туура эмес келет деп ойлойм да. Кантип макул болду? Анан буга макул болгон менин өзүмдүн дагы күнөөм бар. Анткени сценарийни до конца окуган эмесмин. Сценарийни до конца окуган, ошон үчүн жана век живи, век учись деп коет го. Сценарийде бир мындай ат бар экен да, ал атты мен уккан эмесмин элечи. Мындай реквизиттердин атычы. Реквизит деп жазылган эмес. Мен, короче, ал кинодо эме болуп ойнойм. Криминал, анан жанагы бардыгын сатып алам деп эч кимди тоготпогон аялдар бар го. Ошондой аялдын ролунда ойнойм да. Негизи күйөөм экөөбүз бизнесмен болуп, анан кийин враг болуп калып экенбиз дагы. Мафия менен байланышыбыз бар экен да. Курал Чокоев дагы ойногон, Курал Чокоев дагы мафия, мен дагы өзүмчө мафия, менин жолдошум мафия. Анан эми биздин менталитетке андай эме сценарий жазылбаса керек деп эле мен макулдугун берип, контрактка кол коюп эле, окуй эле деп эле барып алам. Өзүм дагы ооруп аябай кондиционерден суук тийип калыптыр. Кой эми ушунча сөз бергенден барайын деп, бир күн калганда бирок айтып мен катуу ооруп атам, жөтөлүм басылбай атты да. Башка актриса алсаңар болот десем, жок, Назиреже биз деген уже бүттүн планировать этип койгонбуз да, кинонун расходун билесиздер да. Анан ал дорогой отельден именно бизнес люкс номер снимать этиптир, это типа менин квартирам да. Анан мен азыр эми бияк билем секрет болбой деле калды болуш керек, элдерге кээрлер билет. Акчалуулар как бы за деньги покупает да, эми эркекти деле аялды делечи. А мен ошо баланы акчага сатып алат экенмин да. Аны болсо курал жана документ алып кел деп, курал аны жөнөтөт экен. Менден документ алдап, тиги аялды алдап алып кел депчи, как ойношуу болот дегендейчи. Играшы деп кой. Анан тиги жаш бала келип, короче, конечно, кинодо ушундай чагылыштырат да. Мен ушундай, конечно, ничего не было, мен 20-30 киши сени тартат. Анан кийин мен душка кирип, кайра чыгып келгенче, тиги бала документти таап, качайын деп атканда мен пистолет менен ага башына такайт экенмин да. Аны экөөбүз мушташабыз. Анан ошо мушташканда, кандай десем, игрушки для взрослых деп коеюнчу. Ошондойлорду реквизит кылып салыптыр да. Мен айттым, буларды алып эле койгулачы, пожалуйста деп сурансам, жок, Назиреже сценарийде жазылып турат, вы договор дороже денег, мен осы 4-5 саат ийлагым келип, өзүмө жиңил басып кетип калайынбы десем, жана анча расход, еще 9-10 этажда экен жана отельчи. Канча деген камера жүрөт, канча жана свет пүөттери, грим, бүт, костюмер, полный комплект да, 20-30 киши жүрөт. Анан ошолорду эметен, блин, ушунча 20-30 жыл чогулткан авторитетин, кашыктап чогулткан авторитетин чакалап чачамбы деп, эртең кудаларым эмне дейт, элдер эмне дейт, айттым, кинонун аты да акыркы сценарий экен да.
могу мен акыркы кинону и так эле жаш балдар инстаграмдан жазып тийише беришет да. Ой, бул айтым эми игрушка для взрослых болуп, мен азыр ошо среди них бир игрушканын аты Дыдан башталат экен да, короче. Ошону мен туура эмес биринчи жолу угуп атам да аны. Назиреже деп жалдырып атат, кыз качып кетет да, артыман колап жүрүшөт, нары басып, жок, уберите дедим, игрушкаңарды алып эле койгулачы. Ладно, ойнош менен жаткызып койдуңар дедим, эми элдер аны бири түшүнсө, бири түшүнбөйт дедим. Моулар десем жок деп болбой койду, ойнойсуз уже депчи. Кудай өзү кечирсин, анан тигилерден да сурасам, берки Адыл дагы, берки Эламан, Элдос беле атын унутуп атпайм. Ал бала экөө тең намаз окуган эмелер экен. Аны айттым эле, силердин ата энеңер туугандар эмне дейт десем, көнүп эле калды эми дейт анан. Алар согласен болуп аткан, мен жана кол коюп койдум. Өзүм да до конца ошо сөздү билбегениме жиним келип, ошон үчүн окуш керек болчу, почему для себя билип алышым керек эле деп. Аябай өкүндүм, бирок ойнодум айла жокчу. Андан сырткары дагы элдер эс алып ар жак бир жакта жүрөт. Сиз болсо дал ушул жакта эмгектенип атасыз. Эмне үчүн дал ушул жакка келдиңиз? Өзүңүздө дагы ушул аял кишиге тиешелүү оорулар пайда болду беле? Күн сайын баардык нерсе козголуп баштайт дейт, э? Ооба. Бул биздин Союз здоровья компаниясы, биздин директорубуз генерал-лейтенант Чыңгыз Чыныбаевич көп изилдеп, ошо чыгыш медицинасын изилдеп, анан биздин кыргыздын Кудай эми баардыгыбызга ушундай оору жактан сыноо берет эмеспи? Кудай сактасын, жанагы айык кыздарттан сыноо бергенден, э? Анан ушу мен өзүм ооруп, 2015-жылы бутумду сындырып алгам. Лыжадан, ошондо артисттер жарышып. Анан ошондо мен 4 ай төшөктө жаттым, 1,5 жыл аксап жүрдүм, анан тамада болуп иштедим, така кие албай, 1,5 сааттан кийин аксап басып калчумун да. Анан ушул компаниянын жана батеги аркылуу келип калдым. Анан албетте азыр улуу сөздө уят жок, же болбосо ооруда сөздө уят жок деп коет го. Биздин статистика боюнча азыр бизде ушу компанияда өзү биздин Кыргызстандын гинекологтору, акушерлери өздөрү дагы окуп атышат. Ошолордун арасында мен дагы бармын. Көп нерсени билдим, мага керектүү гинекология. Статистика боюнча, мисалы, Кытай бизден канча эсе чоң, Россия бизден канча эсе чоң, и Кыргызстан. Ошондо биздикин санаганда каждый третий, каждый четвертая женщина рак шейки матки. Ар бир 3-4 аял ушундай рак менен каза болгондор көп экен да. Анан Россияда 50%, Кытайда 25% экен. Анан ошентип мен дагы өзүмдүн айымдарга, эркектерге да айта кетет элем. Мисалы, тиш ооруса стоматологко, жүрөк ооруса кардиологко баргандан уялбайбыз да, ачык эле айтып, жүрөгүм ооруп атат, тишим ооруп атат, ичим ооруп атат депчи. Именно ошо жыныстык жактан жана ошондой эле мен еще психологияны изучать этип атам. Именно биздики текшерген жагынан биздин өзүнүн медициналык образованиясы бар гинеколог, акушерлер осмотр кылышат. Ошолор назначать этет. Биз болсо как бы кандай десек, более информация берип ушундай элдерге жеткирип ушул информацияларды ошондой кылып атак бизде часто жолугучу 20 вид заболевания бар экен да, аялдаргачы. Анан эркектердики. Ошо анан бизде урологдор да окуп атышат, иштеп атышат. Ошо Кудайга шүгүр, ошо результат алгандар аябай эле көп. Жакшы төрө албай жүргөндөр, жана ошондой эле кандай десем, эме айткандай, Тынардын бир интермедиясы бар го, Абдулла экөө ойноп атып. Как медиктер деле кээ бирлер чала окугандар медик болуп иштеп, ушу Тынар ошондой эме врачтын ролун ойноп турган. Ай балам, мен сарам чыкпай атат десе. Ата канча келдиңиз? 87 келдим. Сиздики түгөлүптүр дейт. Андай эме ушул жана бизде көбүнчө аялдар төрөттөн кийин жана сарасын кармалбай калат да. Сара дейбиз, Зара дейбиз.
мен эме бренд айтып койдум. Ну, короче, несдержание мочи, да? Ошондой аял кишилер көп, мен деле билем. Көбүнчө ошо спортсмендер, поварлар, парикмахерлер, артисттер ошо эме несдержание мочи болот экен да, профессиональный болезнь болуп калат экен. Анан биз суукта жүрөбүз, ошондой бүт эмелерди изучать этип, биздин дары. Анан кийин дагы бир жакшы биякта эмеси бар. Дары эмес, кандай муну не БАДы, чөптөн, жалаң чөптөн жасалган эмелер. Бизде күйөө эркек менен аялдын ортосунда дагы төшөк мамилеси мындай бири-бирине муздап калат го. Ошону кайра бири-бири менен калыбына келтирип, мурдагы биринчи сүйүүсүнө, биринчи жашоосуна калыбына келтире турган бизде психологдор дагы жана ошондой эле жанагы чөп дарылар менен ошолорду жардам берет. Мен негизи өзүмдүн мындай профессия менен иштеген жокмун, мен педагогмун. Начальник класстарга негизи сабак берген керек болчу, вообще бүткөн эмесмин. Артист деген дипломум жок болчу, көп эле эмне артист деген диплом бар жок дейт. Мен быйыл искусствого, актерскийге заочно тапшырдым. Ошон үчүн экзамен аткандыр. Ооба. Анан аяктагылар студенттердин баардыгы таң калып, ушунчага чыкканда окуйсуз дейт. Эмне болуптур дедим. Мне кто-то запретит, что ли? Век живи, век учись деген бар. Может, актерский жактан дагы билбеген нерселерим бардыр. Мен потому что окуган жокмун да, 30 жыл элдин астында өзүмдүн талантым, Кудайым берген талант менен эле ошо менен эл мени колдоп эле чыгып келдим. Актерскийдин дагы көп деген өздөрүнүн секреттери бар да. Ошон үчүн для себя окуп коюн. Театрга дагы азыр театрда кайра өнүгүп баштабады. Мурда театрга вообще эч ким эл келбей алган. Азыр ремонттор сонун болуп. Анан кийин элдер киного, концертке жакшы эмеген. Азыр концертке көп келбей калды да, кино болгон. Кино азыр көбүнчө театрга. Мен именно ушул биздин эмелерде может Курманжанда аткан ролүмбү делечи. Мындай чоң-чоң мындай театрда ушундай ролдорду ойногум келет да. Бир эле кыргыз жаран эмес, кыргызстандык жалпы жарандарга айта кетет элем. Учурдан пайдаланып, мисалы, ошо женский жакта биякта нервный окончаниялар жок экен да. Урганды билбей жүрө беришет да. Анан ошондуктан ар бир жарым жыл сайын гинекологко көрүнүп, урологко барып, анын эч уяты жок. Ошон үчүн биздин компанияга келип, биздин специалисттерге, гинекологторго көрүнүп, өзүңүздөрдү дарылап, кытайлар ошо беттен эле билип коет экен сенин жатының кандай экенинчи. Ошон үчүн бул тамыр экен да. Тамырга суу куйсаң, жалбырактар ачылып, гүлдөр эме бажырайып ачылат го. Ошо сыяктуу эле аял киши жатынды жакшылап таза, анан карап, убагында карап туруш керек экен да. Ошондо и балдарында, мисалы бир дагы бир эмени айта кетейин. Бизде Кыргызда биздин гинекологияда жанагындай холод матки деген диагноз жок да. Жана кичинекей балдар төрөлгөндө көтөнү көгөрүп калса, умаяне чапты деп коет го. Ал умаяне чаппай эле аял кишинин жатыны муздап калганда, бала өзүнө ошол эмени тартып алат экен да, ошол жери көгөрүп калат экен. Анан жанагы бесплодие, внематочный дегендер ошолар бүт ошо сууктан, потому что тамандан өтөт экен, белден өтөт экен, ичтен өтөт. Жаш кыздар эмне ичин ачып, киндигин ачып кийип жүрбөйбү? Белдери ошодан носки кийбейт, кышында чука кийет, ошондон тамандан өтүп, эркектерде эле простатит ошо да. Ошону көбүнчө бияктан маалымат, анан туура дарылаганга адистерибиз бар. Мен азыр маам өзү да жатат. Астыда биринчи кабатта биздин иглотерапия бар. Аякта мен өзүм дагы лечение кылгам. Билесиздер, ийне менен жана нервтерге көп жана инсульттан кийин ушундай ар кандай оорулардан азыр мен маамда бут ооруп атат, бут ооругандар. Мен өзүм дагы ошол жака дагы айта кетет элем. Муну 2014-жылы Атамбаев менен Кытайдын президенти экөө келишим түзүп, один пояс, один путь деген чоң проекттен атайын Кытайдан кыйын специалисттерди бияка жөнөткөн. Ошондо 3000ден ашык биздин жарандарды бекер дарылаган. Өтө дагы кымбат эмес.
ошо именно нерв жактан ооругандар болсо ошо биздин клиникага кайрылса болот да. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз, өлкөбүз ар дайым тынчтык болсун, өлкөбүз эмес ааламда тынчтык орносун. Ооба, ден соолук болсо баардык нерсе болот. Ошон үчүн мен дагы элдерге айтып кетмекчимин. Мен силерге кааларым бир гана ден соолук, калганын сатып алганга ар дайым чөнтөгүңүздөрдө курсу бийик евролор болуп турсун. Ден соолук болсо үйдө дагы, күлкү, көчөдө дагы, жумушта дагы баардык жериңизде ишиңиз ийгиликтүү болот. Ошон үчүн эң биринчи ден соолукту караңыздар. Эч качан оорубаңыздар, эч ким оорубасын. Ооруп жаткандар Кудайым шифасын берип, эртерээк басып, чуркап, күлүп биздин арабызга кошулуңуздар.